по городу Мариуполь ездили. Атын атоону туура көрбөгөн кыргыз мигрант Мариупольга келгенине 1 жыл болуптур. Бул видео ошол учурда тартылган. Почти алкаланганда полностью где-то 50-60% алкаланган. Эч ким жок болчу. Бул мат табат. Бизде тарихтер бар, только чистка кылышканда тазалашкан баягы калып калган туруктар, тиндендайлар. Соғыштан кейін келеді жылайды, қорқот екенсің. Ана сүрітті көргені менен, ана жылы өз көшіменен көргендағы оға ақша басқаша екен. Анан бір ай, 2 ай сілеме отырды, анан мен іштеш керек екен, ақша табыс керек екен, семе бағыс керек екен дегенде, қорқып жата берсек, бізге ақша кендеді. Үйдеулер бұлаш айтқан жоқ дейін, Мариупольға бар айтамды. Көйді соғыс одат дегенде ой кетсек келетін бұға. Кыргызстандык мигрант азыр Мариупольдагы курулушчулардан турган топтун бригадири. Талкаланган үйлөрдү бизге берекеликти, ошону уже восстановить ете баштадык. Салынган үйлөрдү орустар сатып алып атат. Жаңы салынган үйлөрдү уже орустар өзүлөрү сатып алып атат. Ипотекага берип атат уже. Жаңы жылга чейин эч документ сурачу эмес. Без документ иштейт. Миграционканы жаңыртып коюп атабыз, кирди чыкты кылып эле ошол. Азаттык менен сүйлөшкөн мигрант азыр эми Мариупольдагы мигранттар арасында Луганск жана Донецк облустарына каттап иштегендер бар экенин кошумчалады. Мигранттар көп кирген телеграм-каналдарда ал шаарларга жүргүнчү ташыган айдоочулардын атайын тайпалары түзүлгөн. Мариупольга Москвадан болсаңыз 7 миң алып кетемиз. Биз М4 платный дорогага кетемиз. Ростов, Воронеж, Тула, ушундайга Мариупольга кетемиз. Ал кызылдар Мигранттардын телеграм-каналдарында соңку күндөрү оккупацияланган Луганск шаарына жумушка чакырган жарыялар байма-бай чыгууда. Андай жарыялардын биринде көрсөтүлгөн номерге байланыштык. Бригада нужна на каждый подъезд. Азыр бизде 3 бригада бар. Дагы 5-6 бригадага орун бош. Өзбек, казак, кыргыз, тажик баарын кабыл алабыз. Кайрылган өзбектер азыр көп. Эч кандай документтин кереги жок. Не нужны. А там не страшно? Ал жерде коопсузбу? Согуш болгон аймак эмеспи? Слава Аллаху, мы все живы, здоровы. Мына мен аман эсен эле сүйлөп атам го. Демек, баары жакшы да. Азаттык менен сүйлөшкөн бул мигрант сүрөттөгү үйдү оңдоп түзөө иштерине адам издеп жатканын тактап, иш шарттары боюнча маалымат жана видеолорду жиберди. Орусия Украинанын оккупацияланган Мариуполь шаарын калыбына келтирүүгө Борбор Азиялык мигранттарды 2022 жылдын көзүндө жөнөтө баштаган. Мариупольду калыбына келтирүү иштерине кыргызстандыктар да тартылып, убада кылынган айлыкты ала албай калган учурлар катталган. Укук коргоо органдары, Тышкы иштер министрлиги жана Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кыргыз жарандарына согуш жүрүп жаткан аймактарга барбоону эскертип келет. Мен андай мигранттар менен иштебейм, жардам дагы көрсөтпөйм. Башка өлкөнүн жерин оккупация кылган бийлик менен иштешкен мигранттардын өзлөрүн кылмышкер деп атаса болот. 2022 жылы Орусия кол салган февраль айынан апрелге чейин Бириккен Улуттар уюмунун эсебинде бул шаар Украинанын адам өмүрү эң көп кыйылган, эң кооптуу аймак болду. Украин бийлиги билдиргендей, Мариуполь үчүн салгылашууларда кеминде 25 миң өмүр кыйылган. Алардын 5-7 миңи талкаланган имараттарда уран астында калган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.